ишкерлер эмес. Алар деген болсо департамент, жол департамент министрлиги жана мэрия башкармалыгы менен биргелешип туруп чоң иш-чара көрүп жүрүшкөн учур. Алар жакында дейин сырттан ичкерге кирет, автобустардын ичтерине. Алар кирип келгенден кийин дароо эле текшерүү кылат. Департаменттин колунда протокол болот. Эгерде текшерүү учурунда билетиңер колуңарда жок болсо, накталай акча менен төлөп кирип каттаткан жүргүнчүнүн колунда билет, мындай айтканда далили болбосо, андай жүргүнчү 1000 сом айыппулга ыйгарылат. Kimler билетти албайт баса? Эң маанилүү суроо, ким албайт? Карта менен төлөгөндөр жана телефондор менен төлөгөндөр билеттерди албайсыңар. Сиз кайсы мисалы сиздин пропискаңыз Октябрьский райондо дейт да? Мисалы. Октябрьский акимиатына барасыңар дагы. Пенсионный книганы аласыз. Анан кийин жок, мисалы дейт, мисалы. Ошол жашаган жайгашкан жериңердин райондук акимиатка барасыз. Баргандан кийин ошонун ичинен милициялар, ар бир акимиатта аз милициялар бар. Ошол милицияга басып барып суроо бересиз. Каякта бул жерде тулпар кабинети каякта деп. Макулбу? Бөлмөсү каякта, тулпардын бөлмөсү каякта. Анан сизге көрсөтөт. Мен көрсөткөндөн кийин барып туруп, жаныңызда жашай турган тууралуу маалымат справка. Паспортуңуз, анан пенсионный китебиңизди жаныңыздан алып алыңыз керек. Макулбу? Тем более. У вас этот, получается, билет городская прописка? Нет. Да, вам нет, вам не положено, к сожалению. Все, нет городской прописки, то вы полный 27 оплачиваете. А это второй Жок, ооруйт. Бирок сиздин өзүңөрдө айылдагы жашоо шарттарга кандайдыр бир кепилдик берилген. Кандайдыр бир жеңилдик. Алар деген таразалап койду. Энелердин төлөмдөрдү жасаңыздар. Баарыңыз